3 жолу айтты пайгамбарыбыз. Ыйманы толо болбойт, ыйманы толо болбойт, ыйманы толо болбойт деп. Бизде эми азыр коңшуларда эми Алла берип калган, айрыкча мына шаарда, этажкада жашагандар ким көчүп келип атат, ким кетип атат, ким сатып кетип атат, тааныбай деле калдык. Айыл желгелерде жакшы, кошуналарыңды тааныйсың. Бисмилlah, алхамдулилlah, вассалату вассаламу ала расулилlah. Маканатул жари фил ислам дейт. Бүгүнкү тема кошунанын исламдагы орду туурасында экен. Тарифул жар. Кошуна деген ким? Аныктамасы кандай кошуна? Кошуна деген сени менен жашаган жериңде кошуналаш болуп чогуу жашаган инсандар. Айланаңдагылар бары сенин кошуналарың болуп аталат. Эми сен менен кошуна болуп жашаган адамдар мусулман болобу, кафир болобу, бузуксу болобу, тазасы болобу, душманы болобу, сага жакшылык кылганы же кылбаганы, сага пайдасы тийгени, тийбегени, ошол кошуналарыңдын арасынан сага тууганчылыгы бары, жогу, булардын баардыгы сенин кошунаң болуп аталат дейт. Эми азыр бул жакта биринчи биз кошунаны түшүндүрүп аткан мезгилде негизи кошуна дегенде эле биринчи жашап аткан жердеги сенин айланаңдагы, сенин көчөңдөгү жашап аткандарды эске алабыз го. Азыр мына ушуларды эске алып турайлы. Анан кийинчерээк темабыздын аягында кошуналар дагы кайсыл жерде кошуналарың бар? Буларды дагы айтып өтөбүз иншалла. Эми ошол кошуналар бири-бирине болгон мамилелерде этап-этапка бөлүнөт дейт. Бири-бирине болгон мамиледе. Кээде мүмкүн сенин кошунаң жакын тууганың болуп калышы мүмкүн. Буга сенин кандай акың бар, анын дагы сенден кандай акылары бар. Мүмкүн кошунаң бирок сага туугандыгы жок болушу мүмкүн. Ушуга карап бири-бирине болгон мамилелер этап-этапка карап бөлүнөт. Ихталафат ибарат ахлул илм фи хаддил живар ал-му'табар шар'ан фа мимма qila fi zalika ma yali. Кошунанын чеги кандайча болуш керек? Биринчиси أن حد الجوار 40 دارا من كل جانب وقد جاء ذلك عن عائشة رضي الله عنها كما جاء عن الزهري وأوزاعي رحمهم الله. Биринчиси кошунанын чеги сени менен жашап аткан жерде ар тараптан 40 үйдө эске алат экенбиз. Ар тараптан 40 үйдө эске алып, ушулар сенин кошунаң болуп атат экен. Бул Айша небизден риваят болгон, анан Зухриден, Авзаиден риваят болгон маселе экен. Экинчиси аннаху 10 даур мин кулли жаниб. 10 үй дептир. Ар тарабыңдан 10 үйдөгү инсандар, жашоочулар сенин кошунаң болуп аталат. Биринчисинен канча дедик? 40 дедик, ооба. Үчүнчүсү анна ман сами'a нида хуа жар. Ва кад жаа залика ан Али. Али радhiyallahu анхудан риваят болуп келген маселеде Али радhiyallahu анху айткан экен, сенин чакырыгыңды ким укса ошол кошунаң деген экен. Төртүнчүсү аннал жар хуал муласик вал мулазик. Төртүнчүсү сенин үйүңө тамай жабышып турган үй сенин чыныгы кошунаң деп дагы айтышкан экен. Бешинчиси аннал хаддал живар хумуллазина яжмаухум масжидун вахид. Бешинчиси бир мечиттеги жамаат ошол айылды бир мечитте намаз окуса ошолордун баары кошунаң деген экен. Вал акрабу Аллаху алам анна хаддал живар юржа илейхи фихи илал урф фима алима урфан аннаху жарун фахуа жар. Кошуналык акылуулукка жакынырагы, бул жакта сөздүн кыскасы деп туруп айтып коюп туруп, үрүпкө карайбыз дептир. Үрүп адатта сага кимдер кошуна? Мына ошолорду кошуна деп эске ала беребиз. Бөлбөйбүз жанагындай 10 үй же 40 үй деп бөлбөйбүз дагы. Эң кыскасы дептир, хуласасы. Үрүпкө кайтайлы. Ошол үрп адатта силерде кайыр кечейин коңшуң болуп аталат. Ошолордун баары сага кошуна болот деп айтыптыр. La rayba anna al-jiwar fil maskan huwa ajla suwar al-jiwar wa awdahuha. Кошуна дегенде эле биз ошол турак жайыбыздагы биздин айланабызда жашаган адамдарды эске алабыз деди. Walakin mafhum al-jar wal jar fil islam. Бирок кошуна деген исламда la yaqtasiru ala al-jiwar fil maskan fahasa. Бир гана жашап аткан жериңдеги кошуналар эле эске алынбайт исламда дейт. Балким сенин соода сатыгыңдагы сени менен иштешкендер сенин кошунаң болуп аталат. Же болбосо эгин эккенсин, дыйканчылык кыласың, ошо сен дыйканчылык кылып жаткан жердегилер дагы сенин кошуналарың. Же мектеп, бир мектепте окуйсуң, бир класста окуйсуң, бир партада отурасың, булардын баары сага кошуна болуп кете берет. Ошон менен биргеликте сапарга бирөө менен шериктеш болуп чыкпасаң дагы бул дагы сага кошуна болуп аталат. Себеби Аллах Таала Куранда вал жари зил курба вал жарил жунуб ва сахиби фил джамб. Ниса сүрөсүнүн 36-аятында Аллах Таалага кулчулук кылгыла, ага эч нерсени шерик кошпогула. Ата-энеңерге жакшылык кылагыла. Ошону менен биргеликте жакынкы кошунаңарга жакшы мамиледе болгула. Жакынкы тууган эмес кошунаңа дагы жакшы мамиледе болгула. Ошону менен сапарда сени менен болгон кошунаңа дагы жакшы мамиле кыл деп айтылгандыктан кошуна дегенде эле бир эле ошол жашап аткан жердеги кошуналар гана кирип калбайт деди. Ва казалика мафхумул жар яшмулул живар байна дуал вал мамалик фа куллу давлатун ала жарати хаккул живар. Бир эле адамдын кошуналыгын эске албайт дейт. Ислам мамлекеттер аралыкта дагы кошуналыкты эске алат дейт. Биз ал мисалы кайсы мамлекеттер кошуна бизге? Өзбекстан, Казакстан, Тажикстан, чегаралаштар мисалы. Булардын баары кошуна болуп аталат, бири-бирине акысы бар дейт. Ислам ушуга чейин не кылат дейт, үндөйт дейт, кошуналыктын милдеттерин аткарышка.
Ve kezalike yuqal lillazi yestajiru bika jarun vellazi yajiru jarun. Sen başpanik biröөгө бересиң ижарага. Ошол дагы сенин кошунаң. Же сен бирөөдөн ижарагасың başpanik. Квартира. Айына төлөйм деп. Бул дагы сенин кошунаң деп дагы айтылган экен. Эми исламдагы кошунага болгон осуяттар кандайча болот? Лaqad awsal ислам bil jar. Ислам дини кошунага жакшы мамиле кылууга осуят кылат. Ва ала мин qadrihi fal jar fil islam hurmatun masuna wa huququn kathira lam ta'rifha qawanin al akhlaq wa la shar'i al bashar. Адам баласы билбеген кээ бир ахлак эрежелери билбеген кошуналардын арасында көптөгөн акылар бар дейт. Булар söz türlü atkarılış gerekti. Bel inne tilkel kavanin ve şara'il vadi'a la tankiru lil jivar ve testamirru al ba'th bi hurmatih iz galiban ma yakunu al abath bi haqqil jivar asala tanawulan ve aqallu kulfatan ve ansahu fursatan. Demek koşunalık, milletler, hukuklar, akılar birbirine millet türlü atkarılışı gerek. İslamda koşunalıktın akısını berүү jönündө bul dagın İslam ündögön amal болгондуктан İslamdın bizge bergen buyruktары болуп аталат. Demek Allah'ını жалгыздап, Allah Taalaga bekem işençi barlar, koşunaga болгон мамилеleri жакшы болуусу зарыл, укуктары аткарылышы зарыл dedi. Bir-birine зыян берүүдөн сактануу милдеттүү. Ата-энеңе жакшылык кылгандай, жетим муктаждарга мамиле кылгандай, тууган уруктарга мамиле кылгандай эле жакынкы кошуналарыңа дагы мамиле кылыш милдеттүү dedi. Allah Taala Kur'anda "Va'budullah ve la tuşriku bihi şey'a." Allah Taalaga kulçuluk kılgıla, aga eç nerseni şerik koşpogula. Ata-enеңерге жакшылык кылгыla. "Wa bizil qurba", жакынкы туугандарыңарга, жетимдерге, жарчыларга жакшы мамиле кылгыла. Ошонун биргеликте сени менен кошуна болуп жашаган жакынкы тууганыңа жакшы мамиледе бол. Тууган эмес кошунаңа дагы жакшы мамиледе бол. Сапардагы жолоочу болуп жүргөн мезгилде дагы жаныңда жүргөн шеригиңе, кошунаңа жакшы мамиледе болууга деп Allah Taala буйруп атат. Эми "Вал жар зил qurba" деп аятта айтты. "Huvallazi baynaka ve baynahu qaraba." Al jar zil qurba dedi. Жакынкы кошунаң сенин туугандык мамилеси бар. Кошунаң бирок тууганың. Буга мамилелериң кандай болуш керек? Биринчи, кошуналык акысы бар сенден. Андан кийин туугандык акысы бар. Анан мусулмандык акысы бар. Булардын баары не? Өтөлүшү керек. Анан "Вал жарил junub" dedi Kur'anda. Жогорку аятыбызда. "Huvallazi yu'addu fil urf jaran ve baynaka ve bayna manzilihi." Бул дегени кошунаң. Үрп адат эле сенин кошунаң, тууганчылык мамилеси жок. Жөн эле кошунаң. Буга дагы укуктар бар, бул дагы сакталышы керек. Сүннөттө Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам кошуналардын акылары аткарылуусу боюнча, кошуналардын акылары бар экендиги жөнүндө осуяттар келген, кошунага жакшы мамиледе болуу боюнча, абийирин сакташ боюнча, шарапатын сактоо боюнча, айыбын жашыруу боюнча, махрамдарынан көздү жашыруу боюнча, анан ага зыян бере турган нерселерден алыс болууга осуят кылган пайгамбарыбыздын көптөгөн хадистери бар кошуналарга dedi. Эми ошолордун бири Бухари Муслимде келген хадис, Айша энебиз анан Ибн Умар риваят кылган хадисте пайгамбарыбыз айтты: "Мазала Жибрил юсини бил жар, хатта зананту аннаху сайюваррису." Жибрил алейхиссалам мага кошуна боюнча осуят кыла берди, мен акыры мага мураскор болуп калат экен деп ойлоп калдым дейт пайгамбарыбыз. Ай занантуху аннаху сайяблугу аниллахил амр би таврисил жарил жар. Мен ойлодум, Аллах Тааладан бир буйрук келип, кошунаны кошунага мураскер кылып коёт экен деп ойлоп калдым дейт. Ушунчалык деңгээлде кошунага жакшы мамиледе болууга буйрук бергендигинен. Ва хазил калимат жамиа балига фа иннал васая бил жар ташмулу каффу шар анху. Кошунага жакшы мамиле кылуулардын дагы бир осуяты кошунага жамандык кылуудан тыйылуу, аза жеткирбе, кыйынчылыгы жеткирбе. Ва сидаал хайр илейхи, ага жакшылыкты жеткирүү, бирок жамандыктан тосулууну милдет кылып атат. Хукукул жар фил ислам. Исламдагы кошуналардын акылары боюнча айтат экенбиз, Кошуналардын бири-бирине болгон акылары булар 4 болот dedi. Биринчиси каффулада. Зыян жеткирүүдөн тосулуу dedi. Себеби дегенде кошунанын кошуна болгон орду аябай бийик, ошондуктан зыян жеткирүүдөн тыйылышы керек dedi. Бухари риваят кылган хадисте пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айтат: "Валлахи ла ю'мину, валлаху ла ю'мин, валлахи ла ю'мин." 3 жолу айтты пайгамбарыбыз. Ыйманы толук болбойт, ыйманы толук болбойт, ыйманы толук болбойт деп. Анан сахабалар айтты: "Ман я Расулуллах, ким ыйманы толук болгон?" Десе пайгамбарыбыз айтты: "Ман ла я'ману жаруху биwaqиhi" dedi. Кошунасы анын жамандыгынан аман болбогон инсан. Кийинки хадисте: "Ла ядхулул жанната ман ла я'ману жаруху биwaqиhi" dedi. Муслим риваят кылган хадис экен. Бейишке кирбейт ким кошунасы анын жамандыгынан аманчылыкта болбосо dedi. "Мен кана ю'мину биллахи вал яумил ахир фала ю'зи жараху." Пайгамбарыбыз айтты кийинки хадисте: "Ким Аллахка жана ахирет күнүнө ыйман келтирсе,
Qo'shnasiga ziyon yetkirbesin dedi. Ikkinchi, qo'shnalarning aqsi himayatul jar. Qo'shnalarni ne qilib qo'rg'ov dedi. Famin vasiyati bil jar min haqqihi himayatuhu. Qo'shnaning qo'shnalığının aqsi bul anı qo'rg'ovsi, jamandıqdan qo'rg'ovsi. Mal qo'rg'ovsi qanday bo'ladi desa, avirine dag'ın söz tegizbeysin. Qo'rg'oshing kerak. Denesine dag'ı ziyon yetkirbesin kerak, malı dünyasına dag'ı ziyon yetkirbesin kerak. Avirini açqanға çeyin barbashing kerak. Bularning bardығы qo'shnaning ordu cho'ng ekanliginin belgisi bo'ladi dedi. Üçüncüsü ihsan ilal jar. Qo'shnaga yaxshi ihson qilib. Fala yakfi ar-rajul fi husnil jiwar an yakuffa adahu an jarihi. Qo'shnaga yaxshi muomala bo'lib, bir gana ağa ziyon yetkirmey qo'yib emas, balkim ağa kele turgan ziyondiqlardan to'sib, ağa ihson qiluvga dag'an o'ylaydi. Yaxshilik qiluvga dag'an o'ylaydi islom dedi. Qo'shnaga yaxshi muomala bo'l. Ziyan ile yetkirip koyba, yaxşılıklı dağı qılıp dur. İhsanlı dağın berip, yaxşılık qılıp dur dedi. Bel yadkhulu fi haqqil jar an yuhsina ilayhi fi kaffati al-wujuh al-ihsan fa zalika dalilul fadl wa burhan al-iman wa unwanus sidq. Yemi qo'shnaga yaxshi muomala qılıp bu adamdın artıqçılığının belgisi. Ha? Ananın imanının belgisi, çınçıldığının belgisi olup ataladi dedi. To'g'ri emas muomala qilsang, jomon muomala qilib ziyon yetkirсең, demek imanыңдын alsız ekendigi, imanыңдын to'la emas ekendigini dalil bo'ladi dedi. Bizde hazır qo'ngchilarda ham Alloh berib qolgan, ha? Ayriqcha mына shaharda, Etashkada yashagandar kim ko'chib kelip atat, kim ketip atat, kim satып ketip atat, tanыбай деле калдык. Айыл желгелерде жақшы, qo'shnalarni tanıyсын. Жақшылық qiladi, жамандық qiladi, ha? Сыйлашасың, урматташасың, той qilасың, аларды чакырасың, алар той qiladi, seni чакырат. Ооруп калсаң зиярат, аламдан өтүп келсең тазиясы бар, ha? Шоқ-шоқ нерселер эми айыл жергеле. Бирок шаарда мына немеде бардыгы эле өзү менен өзү. Кеде таныбай деле каласың. Бирөө келсе, бирөө кетип атканы, бирөө көчүп келсе, бирөө көчүп кетип атканы маани деле бербей каласың, ha? Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам Бухари Муслим риваят кылган хадисте: "Ман кана юъмину биллахи вал яумил ахир фалякул хайран ау лиясмут." Кимде ким Аллах Таалага жана ахирет күнүнө иман келтирген болсо, жакшы сөздү сүйлөсүн же унчукпай отурсун деди. Жана кимде ким Аллах Таалага иман келтирип ахиретке иман келтирген болсо, кошунасын сыйласын деди. Аллахка жана ахирет күнүнө ким иман келтирсе, коногун сыйласын деген хадис экен. Ha? Мына ушул хадистердин бардыгы исламда кошунанын акысы бар экендиги, кошунанын орду бийик экендиги жөнүндө билдирип айтып атат. Qo'shnaga bo'lgan yaxshi muomalalardan bo'lib ataladi. Agar boshina bir qiyinchilik, musibat yetib, olamdan o'tib ketsa, ta'ziyasına qatıshu. O'shoning bilan birgalikda suyunsa, quvonsa, quvonishini teng bo'lish. O'rib qolsa, ziyorat qiluv. Doimo salomni birinchi boshda yaxshiliklardan bo'lib ataladi deydi. Jilmayinqi yuz bilan muomala qilib, yo'lg'ib qo'yuvdan yaxshi muomalalardan bo'lib ataladi. Qo'shnanga foydasi tiye turgan narsalarda kengesh berib turganing dag'in yaxshilik bo'lib ataladi dedi. Ha? Dininde bo'lo, dunyosunda bo'lo. Қолдан келишинче qo'shnaga жақшы muomala bo'la turgan narsalarni atqarib turudagı eng afzal amallardan biri bo'ladi. Ha? Qanday bo'lsin Alloh ahvolini so'rab tur. To'rtinchisi, ihtimalul azal jar. Falirrajul fadl fi an yakuffa an jarihi al-adha wa lahu fadl fi an yazuda anhu wa yajiru an aydin aw alsinatin tamtaddu ilayhi bisu. Qo'shnaga kelib atgan jamandiqni dag'in, izani dag'in ko'tara bilүү deydi. Qo'shnaga ziyon yetkirүүдөн to'silib ele qo'yboy, eng mıқты qo'shna qo'shnasına kelip atkan jaman sözdөн dagı tosot deydi. Misалы бирөө жамандап келишип калышы мүмкүн, бирөө гыйбат кылып келип калышы мүмкүн. Ошо мезгилде дагы кошунаны эмне кылып туруп, коргоп туруудан, кошунага жакшы мамиле кылуунун белгиси болуп аталат дейт. Кошунанын жөнүндө бирөө бирдеме десе, андай дебей, мен кошуна жашайм го. Мен көп жылдан бери билем ал инсанды. Ондай нерсеге барбаш керек эле. Ошо сен туура эмес түшүнүп атасың, сага туура эмес маалыматтар жетип калган. Сага караганда мен жакшы билем. О, алысы тууганга караганда жакынкы кошуна жакшы дейт деп туруп, кошунага келген жаман сөздөрдөн дагы кайтаруу qo'shnaga жақшылық qilganning belgisi bo'lib o'tadi. Бұл дағы senin imanыңдың belgisi, faziletіңдің belgisi, чынчыл екендігінің belgisi bo'lib o'tadi dedi. Сөзіміздің аяғында biz айтабыз, qo'shnalarning birimli bo'lgan huquqlar, haqlar atqarılıp turusu бұл ошол qo'shnalarning imanının bekem ekendігінің belgisi bo'lib o'tadi. Андықтан biz айтабыз, айланаңдағы qo'shna болуу, жашаган жериңдеги, же жумушуңдагы qo'shnaң болуу, соода саттыктагы qo'shnaң болуу, дыйканчылыктагы qo'shnaң болуу, милдеттүү түрдө senin дагы акың бар. Алардын дагы сенден акылары бар. Мына ушулар акылар аткарылып тура турган болсо, бул дагы ислам дини үндөгөн жакшы бир амалдардын бири. Иншалла мына ошол кошуналар дүйнөдө жакшылыктын үстүнөн ынтымакта беримдикте болсо, ахиретте дагы иншалла Аллах Таала ал инсандарды кор кылбайт. Ва ахиру дa'wana анил хамдулиллахи rabbil alamin.